Урматтуу жарандар, өлкөдө акыркы жылдары алдамчылык фактылары көбөйүп жатканы байкалууда. Төмөндө кеңири тараган алдамчылыктын түрлөрү тууралуу маалымат берип, сиздерди сак болууга чакырабыз. Телефон алдамчылыгы. Белгисиз адамдар телефон аркылуу байланышып, өздөрүн тууган-туушкан, банк кызматкери же укук коргоо органдарынын өкүлү катары тааныштырып, шашылыш түрдө акча которууну талап кылышат. Дроперлик. Алдамчылар жарандардын банктык эсептерин же карталарын убактылуу пайдалануу үчүн сурап, мыйзамсыз акча которууларды ошол эсептер аркылуу жүргүзүшөт. Мындай аракеттер үчүн эсеп ээси дагы жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Өздөрүн Ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын же улуттук банктын кызматкери катары тааныштыруу, коркутуу, кылмыш иши козголду деген жалган маалымат берүү же акчаңызды текшерүү керек деп алдоо аркылуу жарандардын каражаттарын алууга аракет кылышат. Дипфейк ыкмасы. Заманбап технологияларды колдонуп, өлкө жетекчилеринин же белгилүү адамдардын жасалма видео, аудио кайрылууларын таратып, ишеним жаратуу аркылуу акча чогултат. Оюн-зоок, акция жана утуштарга байланыштуу алдамчылык. Ири сумма уттуңуз деген билдирүүлөрдү жөнөтүп, утушту алуу үчүн алдын ала төлөм талап кылат. Каржы пирамидалары алдамчылыктын эң кеңири тараган түрлөрүнүн бири. Көп учурда кыймылсыз мүлктү, облигацияларды жана акцияларды сатып алууну сунушташат. Мамлекеттик кызматкер катары таанышып, улгайган адамдарды алдоо, үймө-үй кыдырып же телефон аркылуу байланышып, ар кандай шылтоолор менен акча талап кылышат. Ар кандай шектүү шилтемелерге киргизүү, SMS же мессенджерлер аркылуу келген белгисиз шилтемелер аркылуу жеке маалыматтарды жана банктык реквизиттерди уурдашат. Интернет алдамчылыгы. Социалдык тармактарда жана сайттарда жасалма дүкөндөрдү ачып, товар сатуу шылтоосу менен алдын ала төлөм алып алдашат. Эч качан жеке маалыматтарыңызды, банктык картаңыздын реквизиттерин, SMS аркылуу келген сыр сөздөрдү үчүнчү жактарга бербеңиздер. Шектүү чалууларга жана билдирүүлөргө ишенбеңиздер. Эгерде алдамчылыкка туш болсоңуз, дароо укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Сак болуңуздар жана жакындарыңыздарга да эскертиңиздер.